Урматтуу фермерлер, урматтуу мал ээлери, урматтуу ветвраштар, бүгүн сиздер менен ушу малдардын оорусунун ичинен малдардын караксак оорусун айткым келип турат. Анткени бул караксак оорусу жылдын ар бир мезгилинде пайда болчу оору. Өзгөчө сарайда кармалып турган малдарда, такай байланып турган малдарда көп кездешет. Анткени алар эч жака жылбастан антисанитарный условияда нымдуулугу көп болсо, убагында асты тазаланбаса, чыла жер болсо, бул караксактын бактериалдык палачкасы ал жерде пайда болуп, малдарды оорута баштайт. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, малдар бул оору менен ооруганда симптомдордун бири бул аксай баштайт. Эгерде клиникалык белгилерин айта турган болсок, алардын туягын кармап көргөндө ысык болуп, температура болуп, шишип, жанагы салаанын ортосу сезгенип, ириңдей баштайт. Туяктары түшө баштайт, эгерде күчөп кеткен формада болсо. Мына бул ушул жөнүндө бүгүн айтып, анан кандай дарылоосун дагы бүгүн айтып беребиз. Караксак оорусу анаэробдук бактерия. Бул кандай шартта пайда болот? Анаэроб бактериясынын жугушунун себептери бирден бир жугуу себеби бул ооруган малдан жугат. Жана астында койгон подстилка деп коебуз, астындагынан жугат. Ошол жерде турган малдардан бирине бири жугат. Анан бул кайдан пайда болот? Бул жанагы короо сарайы антисанитарный кармалса, же болбосо ошол жер чыла болсо, убагында тазаланбаса, такай нымдуулук болуп, чыла болуп турган жерде булар тез өрчүйт. Булардын кандай кылып клиникалык белгилери кандай болуп өтөт? Кармаганда туягы оорукчан болот, шишит, температурасы көтөрүлөт, бир специфический сасык жыт келет. Анан салаанын ортосу, туяктын ачканда салаанын ортосу саргарып, ириңдеп, жанагындай эрозиялык, некротический участоктор пайда болот да. Дарылоо кандай болот? Дарылоо биринчиден туякты жакшынакай малды фиксация кылып алып туруп, жакшынакай жууп тазалаш керек. Аксамындап жуушубуз керек. Андан кийин марганцовканы слабый раствор кылып алып туруп, марганцовка менен таптаза алып жууп чыгыш керек. Ачактын поражениясы деп коебуз, ошол кандай жарат пайда болду, кандай ириңдеп атат, ошого жараша биз туягын тазалап, кесчү жерин кезип, баягы ириңдеп аткан жердин баарысын ачып, тазалап, марганцовкалап жууп, андан кийин жана тампонный вата, биздин жанагы майздарды колдоно баштайбыз. Антибактериальный маздар бар, ихтиоловый мазь бар, вишневский мазь бар деп коебуз. Мына азыр болсо жанагы чеми спрей деген чыга баштады. Мына ошолорду биз болсо пенициллинге же болбосо дагы башка антибиотиктер, порошок антибиотиктер менен маздарга аралаштырып туруп, ошол жерге дренаж коюп, вата тампон менен ошол жаратын тазалап, ириңин тазалап бүткөндөн кийин коюп, вата менен ороп, анан таза жерде кургак жерге дарылайбыз. Андан сырткары биз ошол майздарды коюп, антибактериальный препараттар, порошоктор менен обработка кылгандан кийин обязательно биз антибиотик салып коюшубуз керек. Тетрациклин, бул жерде окситетрациклин бар. Ушу окситетрациклин абдан жакшы жардам берет. Буну ошол ооруларга айкычакты окситетрациклинден сайтырышыбыз керек. Внутренняя мышечная 1 мл 10 кг живой массага биз ошону сайып турабыз. Биз ушул ооруларга колдонуп аткан дарыларды Кыргызстандын райондорунун ар бир ветеринардык аптекасынан жана Байдыйкан агромаркетинин таап колдонсок болот.